данной территории, данную факту признала. Но почему-то таджикская сторона, партия 1924 года, 28 годов. Но если посмотреть на страницы истории, в то время таджикская сторона не была республикой отдельной. Таджикская сторона была автономной республикой в составе Узбекской ССР. Ну давайте тогда мы свои земли заберем обратно. Мургаб, Джергетал, Бадахшан. Это более чем 43 тысяч квадратных километров. Это более чем 20% сегодняшнего Кыргызстана территории. Мы просто так отдали им. Они не насытятся, видимо. До сих пор продолжают. Айким бар. Bir adam барбаған ал жерге. Же бұл жерден биліп жатқан ешкім барып осы шекараны шешпегеннен кейін. Бұл мәселе шешіліш керек елі. Баяғы ажек атылған бала атылғанда осы моментте шешіліп, осы моментте шекара шешіліш керек елі. Тозылыш керек елі. Ошоға шейін шу күнге шейін біздің билген ешбір жардам жоқ. Емне ошол жақ шекара мәселесін қарабай. Только елдің күшіменен шекараны қорғап тұрғанша. Азыр силерге мындай эч кандай ушу аскерлер кирип келди деп атпайсыңар, ушулар коркунуч жаратпай элеби? Мындай коркунуч жаратат да. Үйдөлөр келди, автоматта кап, атам кашнар деп автоматта такандар болду да. Үйлөрүнө чейин келип калып атат да. Романбай Формбек. Эмне деп тааныштырабыз сизди, жергиликтүү тургундар? Жергиликтүү тургун, иә. Сиз айтсаңыз кандай коркунучтар? Үйлөрүнө чейин келип калып атат тургун салдат. Үйлеріне чейин келіп уже оружие эми жаш балдар болуп атат ал жерде. Кайсыл жерде болуп атат ал? Азыр Кошболот айылында болуп атат. Кара Үлес деген кичинекей жерибиз бар. Ал жерде азыр 130 гектар жер уже Өзбекстанга өтүп кеткенге толук берип болуп атат да. Биз ошону коруп калышыбыз керек болуп атат. Ал Кыргызстандын жайыты болгон. Негизи Кыргызстандын союздун убагынан бери Кыргызстандын кашарлар бар, мал баккан адамдар бар ал жерде. Азыр алар да малын алып чыга албай калды. Өтө коркунучтуу. Өзбекстанга алып кетип калат жайып чыкса. Коркунучтуу болуп атат. Эмне негизинде 130 гектар деп белгилеп атасыз ал жерде? Эң чоң жайыт. Чоң жайыт ал. Биздин ишенген жайытыбыз ошол жер. Ошол жер өтө коркунучтуу болуп атат азыр. Биз ал жерде илгери Бурайым Саматбек. Жанагы ошол 130 гектар жер именно кайсыл жерде жайгашкан дедиз? Кара Үлес. Жалал областы. Алапкы району, Көксерек айылы, Кошболот айылы. Көксерек айылы. Бизге да айтпайсыңыз, Кошболот айылында да. Беркеси болгону биз илгери ал жерде чоңойгонбуз. Граница анча эле нарыда болгондо биз ал жерден өткөндө таможнядан өтчүбүз да, ал жерде таможня бар болчу. Илгери азыр анча эле биздин айылга кирип келип калды, малыбыз айдадык. Өзбекстанга кирип кетет, алар алып барып сатабы эмне кылат, азыр эми кичине граница ачылып эгер кирип кете алышыбыз оңой болуп атат. Илгери биздин айылдан көп эле малдар урдалып ошол жака кирип кетишкен да. Азыр эми карадан малыңызды чыгардан мал илгери жайылып жүргөн жерге кайра эле барат да. Ал жерден салдата туруп бизди өткөрбөйт малыбызды кайтарып алганы. Мамлекет тараптан эч кандай берки жок да. Азыр ушул убакта элдерибиз чыгып ал тартып аткан столбарын токтотпогондо Кыргызстандын пограндарынан эчтеке жок да. Бул жерге келбейле кайтыгыла деп айтып турган адам жок. Только эл чыгып атат, башка эч ким чыккан жок. Атым Өскөнов Нурбек. Ошо Жалал Абад областы Алапкы району Көксерек айыл өкмөтүнө караштуу Кошболот айылында. Ошол именно ошол окуя болуп жаткан жерде жашайсыз да? Ошол жерде жашайбыз. Именно ошол болгон жерде жашайбыз, ошол жерде көргөнбүз. Малдарыбыз кирип кеткен, ала албай калган көп адам болгон. Канча мал кирип кеткен, кайсы убакта болгон булар? Канча 3-4 жыл болуп калды. Мына Өзбекстан менен граница жабылган мезгил болгон. Малыбыз кирип кетип, уйрурлар эми алып кирип, урдап ошол жака кирип кеткен, ошол кайра кайтарып ала алган эмес. Милиция тараптан дагы, погран тараптан дагы эч кандай жардам болгон эмес. Мамлекет тараптан дагы ушундай малга кирип кетип, муздап кетти. Урматтуу Мырзак Медиан көрсөдүрө. Жакта. Вот ошол жакта азаттыктар. Esas
келечегинде окуя болгондо чек ара кызматы кандай аракет кылыш керек эле мыйзам боюнча? Чек ара кызматы ошол жерден карапайым эл барып согушпаш керек эле. Ошол жерге барып туруп бериш керек эле да. Ошол жерге өзүбүздүн жерди коргоп, чек арачы болгондон кийин үстүнөн буйрук келиш керек. Могул жерде конфликттүү ситуация болот. Урматтуу чек арачылар приказ бериш керек өзү жактан. Барып ошол жерди коргогула жериңерди деп. Аякта көзүн жаап унчукпай отуруп албаш керек да. Бул урматтуу Шаршеев төрагасы. Анан тышкары мен могул эки жаңжалды бөлөкчө себеп менен көрүп атам. Ушул тууралуу Садыр Нургозовичке кайрылып жатат да. Урматтуу Садыр Нургозович, вазир жакшы, хан жакшы. Ошол эки вазирлериңерди албасаңыз, бул жаңжал уланганда улана берет. Себеби могу Алимбаев деген бул геополитик, мындай жаңжалды уюштуруп да коюшу мүмкүн да. Себеби ал деген Баткенге губернатор болуп барам деп атыптыр. Эми бүгүн бизге маалымат кайра келди. Мен баш тарттым деген. Эми чек ара тынчысы мүмкүн. Эгер дагы ушундай жаңжал чыга турган болсо, ошо вазирлериңерди эле сурак алсаңыздар, ошол жетиштүү болот. Бул жерде мындай атайын уюштурулганда болушу мүмкүн толук. Себеби каршы чыкканда кандайдыр бир жаңжалды чатакташтырганда, буга чейин унчукпай жаткан Өзбекстандын жайлоосун келип Кыргызстандын жайлоосун талашканга кандай укугу бар? Бул атайын эле жасалган эле политический идея болушу мүмкүн да, толук. Эми Өзбекстандын чек ара кызматы менен уюштура албайт, ал жактан болуп атпайбы? Жок. Бул аябай тыгыз байланышта болуп калышкан. Бул канча жылдан бери отуруп келатат, тарыхын карап, анан анализдесеңиздер, өзүңүздөр. Ошондо маалымат так дана чыгат да. Булар курал сатып үйүп да кылдан, камырдан кыл суурулганда чыгып кеткен күндөрдө болгон. Ошол эле чек араны айтып чыккан Талгат Аланов убагында системага каршы чыккан. Жок болуп кетти да. Анын үчүн эч ким спрос кылган жок. Эки офицерибиз качып жүрөт. Болбосо ошол төрага эме чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев кабинетте киргизип туруп, өзү команда берген. Ошол эки акчаларды карагыла көзөмөлдөп. А бирок ал биздин функциябызга кирбейт эле да. Бунун үчүн да жооп бериш керек болчу. Азыр мен да арыз жазгам. Генеральный прокуратура СМ азыр иш козголгон. Тынчып турат. 2 ай 3 ай болуп кетти уже. Сиз да чек арачы болдуңуз кандай? Ооба, мен чек арачы болуш деген. Жана Аксайдан жана окуянын башталышын анын анализдеп көрдүңүз да чек арачы катары. Чек арачы катары анализ дегенде бул жерден политический эле оюндар болуп атат деген ой кетип атат. Ал жерге биз жакын 1 ай болуп калды, жакын арада барып көрүп келдик. Ошол эки жергиликтүү тургун элдерине ыраазычылык билдирет, Баткен эли баатыр эл. Себеби ошол эл бүгүн күчү менен кармалып турат да. 10-15 жылдын аралыгы ичинде жерлерибиз кадимкидей кетип атты. Ошол жерде бийлик башында бутагында отургандардан даже бул жер деген Тажикстандын жери болчу деп кол койдурган күндөрү болуптур. Ошол эки ана баштарычы жемкорлор. Мисалы деги эле чек ара кызматында бир карта барбы? Мына жерге периметрге, мына периметрди кайтарасыңар, мына жерде турушуңар керек. Мына жерге албетте план карта түзүлөт да. Мисалы үчүн чүй деле алсак, чек ара заставасынан аркы токмоктун экөө стык келет. Ал жакта да ошондой стыктар бар. Ошондой линия кетет. Ошону менен кайтарышат. Эмнегедир биздин чек ара кызматынын жоокерлери жок. Жоокерлерде күнөө жок, бул өйдө жакта да. Жоокерлерде эч качан күнөөлөр. Себеп өйдө жакта. Бийлик ошол эки чек ара кызматында, чек ара кызматын ким башкарып жатат? Бул жерде революция болду, бирок система ошол бойдон калып калды. Мени өкүндүргөн ошол. Өзүңүз тааныштырыңызбы? Мен Маратбек Мирлан экен. Чек арачы, мурдагы чек арачы деп болот. Байке. Жалпысынан 30дан ашуун митинг келишкен. Бул жакта чек араны ылдам чечүү талаптары коюлган. Себеби дегенде чек арада жашаган жашоочулар менен чек арачылар ар кандай конфликттерге барып жатышат. Ошол эле учурда башка чек арачылар кирип Кыргызстандын өзүнө кирип кетүүдө деп кооптонушууда. Майдачыда бар, майдамасы yok. Tacikistan tutan eşim karay durgan adam yok.
Бул албетте эмне себептен кабар берет? Бул кадр маселеси сылабы деп атат. Себеп дегенде Тажикстанда ала турган болсок, чек ара боюнча иштеген адамдары бул 10 миң же 10 жыл же 5 жыл атайын иштеп жүргөн адамдар иштейт. Ал эми бизде болсо 2 жыл, 3 жыл иштеген, ал чек ара боюнча түшүнүгү жок, маалыматы жок кадрлардын иштеп атканынан ушундай нерселер болот. А биздин чек арачылар турушабы ошол жерде? Чек арачылар турушат. Алар тараптан кандай аракет? Эми алар тарапка буюштар бизден жок. Пакистанның елдері қандай еш-шара башқалады, бұл ошол тараптан, бийлик тараптан бир нерсе айтылбаса, алар елдер эч нерсени баштабайт. Сакталган аймактар. Ассалаумалейкум. Неспеге жакшы. Иштер жакшы? Кетиресизби? Аткендик балдар теңте, Каракемде Кырбайбы. Ошол бал. Көк ташта. Ен жардам Бул негизсиз эле сөз. Себеби мисалы үчүн канча жылдан бери ошол жакта биздин эл жашап келген, ошол судун башы биздики болгон. Оосун элде адамдар ошол жакта карап турган водозабордо постоянно Кыргызстан карап турган, ал жерде бактар бар, башкасы бар. Кандай максатта айтты, кайсы ой менен айтты, аны биз билбейбиз. Элге ошону ачык айтын түшүндүрүп берген жок эч ким. Мисалы буга чейин ушундай маселелер жергиликтүү тургундар арасында көтөрүлдү беле, мындай ичара ушул суудун башы боюнча, головной боюнча. Же кече эле Марипов айткандай эле козголуп. Марипов айтканга чейин мындай орчундук маселе эч бир элдин ортосунда көтөрүлбөдү. Бирок мындай сөз болгон эмес буга чейин. Ушундай Кокустан ушинтип айтты, эч ким даже бирөө сурабаса. Кайсы ой менен айтты, каяктан айтты, кандай далилдерине ишенип айтты, аны элге эч бир түшүнүп берген жок. Бир айтып койду, мен Кайырма каналы тууралуу айттыммын деп. Кайырма деген тажиктер дагы бир өздөрүнүн ошол водозабордун эле арты бети, дарыянын арты жээги. Тажикстандын жолу өткөн. Ошол жактан Тажикстан өздөрүнө резервный канал, чоң канал даярдап койгон. Мүмкүн ошол биздин водозаборго чейин дарыяны ошол жака буруп салабыз деп. Кыргыздарга суу бербей коюш максатында ошондой бир канал даярдап койгон, ошону айттым деп айтты. Кайырма деген негизи каякта жайгашкан? Ал Кайырма деген мындай эле жакында эле пайда болгон канал мурда жок болчу. Айттым, ошол тажиктер Кыргызстандын суун бууш үчүн ошону даярдап койгон болчу. Баткенде? Ошол Баткен Төрткүл суу сактагычына суу келе турган водозабордун башында, андан кичине нарырактан алар дарыяны ал жака кайрып салмакчы, ошол ойдо салып койгон каналдар. Ал мурда жок болчу. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Менин атым Доуранов Равшан. Аксай айылында турган. Негизи бардыгы бул Тажикстанда Мынакей, урматтуу Наждак медианын көрүүчүлөрү. Урматтуу Наждак медианын көрүүчүлөрү, биз чек ара боюнча чогулгандардын талаптарын сиздерге түз алып берүүгө аракет кылдык. Бул жакта Баткендеги жана Жалал Абад облусунун Алабука районундагы жашоочулар келишкен, ошондой эле активисттер келишкен. Чек арага өлкө башчы эртерээк батыраак реакция кылып, чечип, өз оюн айтсын деп талаптарды коюшту. Ошону менен биз түз эфирибизде жыйынтыктап турабыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.